Жогорку кеңештин отун энергетика комплекси жана жер казынасын пайдалануу комитетинин айрым депутаттары Кыргыз Алтын ачык акционердик коомунун ишмердүүлүгүн текшериш керек деп айтып чыгышты. Алар аталган мекеменин жетекчиси Алмаз Алимбеков дайындалгандан бери эч кандай реформа жасабай жатат деп сындашууда. Алимбеков бул кызматка отурганына 4 жылга жакындап калды. Эми аталган мекеменин ишмердүүлүгүн Финполиция, Ички иштер министрлиги жана башкы прокуратура текшермей болду. 3 органдын текшерүүсүнө кече парламенттеги тармактык комитетте айтылган айрым маалыматтар негиз болду. Эл өкүлдөрүнүн билдирүүсүнө караганда, Кара-Балтадагы алтын чайкаган заводдон пол жууган кызматкер 1,5 килограммдан ашык алтын таап алган. Териштире келгенде, ал баалуу металл эч жерде катталбаганы белгилүү болгон. Кыргыз Алтындын жетекчилиги да мындай окуя былтыр сентябрда болгонун жашырган жок. Бирок ал табылга алтын эмес, чайкоодон кийин чыккан курамында алтындын бөлүкчөлөрү бар калдык экен. Ананда аны пол жууган киши эмес, заводдун кароолчулары текшерүү учурунда табышкан. Ошол замат ички иликтөө жүрүп, тиешелүү жаза алгандар да болгон дейт Кыргыз Алтындын жетекчиси. Ички иликтөө болду. Ички иликтөөнүн негизинде мындай ряд сотрудниктер увольнение болду. Анан выговор алышты да, Негизи служебный расследование сөзсүз болгон. Эч кандай биякта мындай мамлекетке жок, Кыргыз Алтын ишканасына мындай ущерб жок, бутык болгон жок да. Негизи мындай процесс жанакы служба безопасности рейд постоянно жүргүзүп турат. Андай факттар кээ бирде табылып калат, кээ бирде кармап алабыз да. Бул наоборот негизинде биз ушу охранага премия бериш керек да, ушундай таап жакшы иштегенинчи. Деги эле акыркы күндөрү Кыргыз Алтындын дарегине айтылган сын пикирлер күч алганын байкоого болот. Депутаттар мекеме эскиче иштеп, эч кандай жаңычылдык киргизбей жатканын айтып нааразы. Учурда өлүшү 100% мамлекеттик болгон Кыргыз Алтынга Макмал, Терексай жана Солтон Сары кендери карайт. Макмал менен Солтон Сарыда баалуу металлдын запастары түгөнгөн. Терексай алтын кени болсо толук кандуу ишке киргенине 2 жылдай эле болду. Андыктан Кыргыз Алтын бир гана Центара Голд компаниясынан түшкөн дивидендтин көзүн карап отурат. Тактап айтканда, киреше түшсө жылды пайда менен, түшпөсө 270 миллион сомго жеткен чыгаша менен жаап турат. Былтыр мекеме Центарадан тышкары биринчи жолу мамлекетке 725 миллион сом дивиденд төккөн. Алар инвестицияны тартуудан улам түшкөн. Аларда бул көрсөткүчтөрдү дагы жогорулатуу үчүн мекемени холдингге айлантып, кен тармагындагы бардык ишканаларды башкарууну бир органга топтоо зарыл деген демилгелер айтылып келет. Государственный комитет промышленности энергетики Нерполжина биз жаңы чалгондо лицензионный площадьдарды алып, чалгондо иштерди жүргүзүп, запастарды балансқа коюп, инвесторды тартып, чогуу совместный разработка кылалык деген пландар бар да. Бул негизи ошону холдингге деп коет да, Кыргыз Алтын ишканасы ар бир кенде өзүнүн мындай үлүштөрү болот да. Бул эмне пайда берет? Биринчиден бул мамлекетке салык, экинчиден рабочий места түзөт, үчүнчүдөн эң негизи дивиденд алат мамлекет. Бул болсо ошо защита национальных интересов дейт да, при Нидерполжине, ошону биз айтып атабыз, холдинг компания депчи. Стратегиялык мүнөздөгү кен байлыктар бар да. Аны жана месторождение общегосударственного значения деп коет. Ошол кендерге байланыштуу лицензияларды бир мамлекеттик бир чоң тоо кен тармагындагы бир мекеме болуш керек да. Биз ошол мекемени Кыргыз Алтындын базасында түзүлсө, ошол холдинг болобу же чоң бир горнодобывающий компания болобу, анан ошол жерге жана стратегиялык мүнөздөгү кен байлыктардын лицензиялары ушул мекемеге берилсе. Для этого нужно, чтобы была какая-то стратегия на ближайшие. Тоо кен тармагында реформа жасай турган мезгил келгенине көп болуп калды. Биз бир ордубуздан жылбай турабыз. Мына кошуна Казакстанда эле бул жаатта 3 мыйзам кабыл алынып иштеп жатат. Алар ички жана тышкы инвесторлор үчүн абдан ыңгайлуу. Себеби бул тармакта инвестиция гана көтөрөрүнө көздөрү жетти. Бизде көптөгөн мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү киргизип, же жаңыларын кабыл алуу керек. Тоо кен тармагын реформалоо боюнча атайын стратегия иштеп чыгып, анын алкагында Кыргыз Алтынды күчтүү холдингге айлантып, конкреттүү чечимдерди кабыл ала турган мекемеге айланса болот. Болбосо ар кайсы компаниянын дивидендтерин күтүп эле отурушат да. Ал эми Кыргыз Алтындын жетекчисинин дарегине да сын пикирлердин көбөйүшүн эксперттер кадимки көрүнүш катары кабыл алышууда. Мындай майлуу сүттүү орунга көз арткандар көп дешет. Себеби андай маянаны Кыргызстанда саналуу гана кишилер алышы мүмкүн. Турголд компания деген компания бар да. Ошондо Кыргыз Алтын түзүлгөндөн тартып, ошонун директорлук кеңешинин төрагасы болуп, Кыргыз Алтындын президенти болуп келген, ушуга чейин башынан тартып. Анын бир айлык айлыгы $4000. Ошону менен $4000 менен 70.000 сомду кошкондо 350.000 сом айлыкты бизде мисалы алып аткан жетекчилер Кыргызстанда жок эле болуш керек.
Анан ошого байланыштуу бул орун аябай кызыктуу да. Анан мындай жерге ким келип, мисалы, иштегиси келбейт, ким кызыкпайт, мисалы үчүнчү. Бул деген эми майлуу, сүт аябай кызык тура турган жер болуп атпайбы? Ал эми Кыргыз Алтын компаниясын текшерүүгө ала турган укук коргоо органдары парламентке 10 апрелге чейин маалымат бериши керек. Анын жыйынтыгы менен мекеменин ишмердүүлүгүнө баа берилет. Акмарал Сабатар, Алтынбек Каныбек уулу, НТС.